Демек, бүгүнкү сабагыбыз 3-сабак болуп атат, ылдам окуу боюнча. Өткөндөгү сабактарды жакшылап кайталадыңар болуш керек. Эми 3-сабакта биз бүгүн китепти окуп баштайт экенбиз. Биринчи сабакта биз жалпы таанышууну жүргүзгөнбүз. Экинчи сабакта менин 2,5 шаарын кандай активдештиребиз, ошол тууралуу көнүгүүлөрдү бергем силерге. Демек, жакшы жыйынтыктарды алып, ылдамдык өсө башташ үчүн мени машыктырыш керек экен. Анан ошол көнүгүүлөрдү эң кеминде 21 күн аткарышыбыз керек экен силер менен. Ошондуктан мен бергенден баштап аткарып атат болушуңар керек, Азыр бүгүн жаныңарда китеп болуш керек дегем, кагаз китеп, Китебиңер бар болуш керек. Бүгүн ошол көнүгүүлөрдү китеп менен аткарып баштайбыз. Биринчи артикуляция деген түшүнүк бар да. Артикуляция деген бул ошол биздин сүйлөө органдарынын кыймылдашы артикуляция деп аталат да. Мисалы үчүн китепти мен сүйлөп атам же китепти окуп атканда менин эрним кыймылдайт, тиштерим кыймылдайт, тилдерим кыймылдайт, анан бул булчуңдардын баардыгы кыймылдайт да. Ошол артикуляция деп аталат. Мына ошол артикуляция боюнча тапшырмаларыбыз бар экен. Кийинки дагы бир түшүнүк. Артикуляция бул кандай? Бул кичинекей кезибизден эле өнүгүп келе турган нерсе экен. Анан артикуляция биз мисалы үчүн ичибизден окуйбуз десек деле негизи кыймылдайт. Анан артикуляциянын жыйынтыгы катары биздин ичибизде дагы биз ичибизден сүйлөйбүз. Мисалы үчүн мен азыр оозумду жаап туруп, анан ичимен сүйлөй баштасам, оозумду кыймылдатпай эле. Бирок ичимен деле үнүмдү угам да, чынбы? Силер деле мисалы үчүн оозуңарды кыймылдатпай, бирок ичиңерден сүйлөсөңөр болот да, чынбы? Ошол ичиңерден сүйлөгөндө ичибизде үн бар. Ошол үндү сүйлөгөндө дагы биздин дене мүчө, бул тилдер, тиштер кыймылдай берет экен акырынданчы. Демек, биз азыр бүгүнкү тапшырма ошол артикуляцияны башкарууну үйрөнөт экенбиз. Демек, артикуляцияны башкарууну үйрөнүш үчүн биз бир-эки тапшырманы аткарабыз. Биринчи көнүгүү бул саноо деп аталат. Мисалы, азыр бардыңар, алдыңарга китебиңерди алгыла. Алдыңарбы? Так, видеолоруңарды күйгүзгүлөчү, мен көрөйүн. Так, кандан күйгүзгүлө, видео активный катышабыз, сабакка. Видеону күйгүзгөндө ушул комнатага, сабакка, класска киргенге барабар болуп эсептелет. Кийин видеону күйгүзбөсө, ал класстын сыртынан акырын карап аткан окуучуларга окшош да. Ошондуктан активный катышып үйрөнгүлө. Ошондо көп нерсе үйрөнөсүң. Кээ бирөөңөр сабакты коюп коюп башка эле бир жумуш кылып аткан болушуңар мүмкүн. Ошондуктан давайте видеолорду күйгүзөбүз. Биринчи упражнение, биринчи көнүгүүбүз саноо деп аталат экен. Китепти алгыла бардыгыңар. Микрофондоруңарды өчүргүлө. Китепти аласыңар да, мындай кылабыз балдар. Бүгүндөн баштап китеп окуганда эң биринчи оозубузду жаап окуйбуз. Оозубузду ачпайбыз. То есть, ылдам окуу үчүн эң биринчи кадам бул оозду ачпаш керек экен. Түшүндүңөрбү? Кээ бир окуучулар айтат да, мен сүйлөмөйүнчө, өзүмдүн үнүмдү укмайынча эч нерсе түшүнбөйм депчи. Ошол оозуңарды жаап, ичиңерден үнүңөрдү укканга аракет кыласың. Бул биринчи. Эми азыр биз саноо көнүгүүсүн аткарганда мындай кылабыз. Силер китепти аласыңар дагы, ичиңерден санайсыңар. 1, 2, 3, 4 деп 100гө чейин шашпай санайсыңар. Бирок ошол эле маалда көзүңөр менен гана китепти окуйсуңар, бирок ичиңерден санайт экенсиңер. Көнүгүүнү түшүндүңөрбү? Кандай кылыш керек экен? Кимде суроо бар? Китепти алабыз. Мен китепти алдыма коём. Китепти ачам дагы, оозумду жабам, ичимен санайм. 1, 2, 3. Жол болсо жакшы санаш үчүн мындай кылып санасаңар жакшы болот. 101ден баштап санайбыз. Ошондо секунд сыяктуу кетет да. 101, 102, 103,
104 деп 200-ге жеткенге чейин санайсыңар. Ошол эле учурда эмне кылат экенбиз? Көзүбүз менен карап окуп кете беребиз. Түшүндүңөрбү? Так, күнү биз бир 2-3 мүнөт же 5 мүнөткө чейин аткарабыз. Значит, давайте баштадык. 1, 2, 3 баштадык. Китепти көзүбүз менен окуйбуз, ичибизден санайбыз. Эгерде жаңылып калсаңар, кайра башынан баштап санашыңар керек. 101, 102, 103. Так, мени карабагыла, китепти карагыла, окугула, давайте. İçibизден санайт экенбиз, жаңылып калсак башынан санайсыңар. Китепти көзүңөр менен окуйсуңар, ичиңерден санайсыңар. Сөздү көргөндө сөздү окубашыңар, сөздү мындай сүйлөп айтпашыңар керек, санашыңар керек. Түшүндүңөрбү? Анан көзүңөр менен окуп кете бересиңер. Бул көнүгүү саноо көнүгүүсү деп аталат экен. Так, içibизден санайбыз, анан окуп кете беребиз. Так, пока жетет балдар. Кана кимде кандай болду? Ой бөлүшөбүз. Көнүгүү кандай болду? Саламатчылык. Кечиккен балдарды кошкон жокмун, ошондуктан сабакка кечикпей киргенге аракет кылгыла. Агай, жаман кыйын болот экен, билбейм. Көп окуй албадым. Так, жакшы. Агай, санап кетип эле окуш кыйын экен. Так. Мен окудум, бирок түшүнбөй калдым агай. Түшүнбөй калдым, окуш кыйын экен. Дагы? Окуган менен түшүнбөйт экенсиң, Окуган менен түшүнбөйт экенсиң. Жакшы, Агай, дагы? мен канчага чейин санаганымды деле, кайсы жаман окуганды деле билбей калдым. Бул эми биринчи жолу ошондой болот, балдар. Эми элестеткиле. Мына эң биринчи спорт менен салыштырганда бардык нерсени мындай ушул окуу процессинде оңой түшүнөсүңөр да. Мисалы үчүн элестеткиле, мен физрук агаймын да. Анан спорт залга келдиңер. Балдар, бүгүн биз силер менен баскетболду ойногонду, профессионально ойногонду үйрөнөбүз дедим. Анан баарыңарды мен чуркаттым, оңкуруп чуркатып койгон болсом, же болбосо бир упражнение жасатсам, жасай албайсыңар да, чынбы? Кыйналасыңар. Анан спортто мисалы үчүн бат эле түшүнөт да, окуучулар түшүнөт, анан мындай таң калбайт, анан кайгырбайт дегендейчи. Түшүнөт, макул, убакыт менен үйрөнөбүз. Анан окуу процесси деле ошондой экен да, балдар. Бул мээнин спорту болуп атат да, ошондуктан
силер дайыма кайталоого даяр болушуңар керек экен. Ошондуктан бизде деле бардык сабактарды өткөндө видео сабактарды көрүп аткан болсоңор көрөсүңөр да, ар бир сабакта эле биз айтабыз да, кайталагыла депчи, ошол сыяктуу. Бул азыр биз биринчи күн эле жасап атабыз. Ошондуктан 21 күн, бир айга жакындап калганда оңой болуп калат. Ичиңерден санап кете бересиңер дагы, анан окуп дагы көзүңөр менен окуп түшүнүп калган күн дагы келет, көрөсүңөр. Так, кийинки тапшырманы аткарабыз. Кийинки тапшырмабыз фраза. Фраза деп аталат. Ал тапшырманы мындай аткарат экенбиз. Эми мындай кыласыңар. Китепти кайра эле ачабыз дагы, ичиңерден бир эле фразаны кайталайсыңар. Мен аябай жол болсо эмне десек болот. Мен өтө тез окуп жатам. Мен өтө тез окуп жатам деген фразаны кайталайсыңар ичиңерден. Ошол эле учурда эмне кылабыз? Көзүбүз менен азыркыдай окуп кете берет экенбиз. Бул экинчи көнүгүү фраза деп аталат. Түшүндүңөр, кимде суроо бар? Барыңар түшүндүңөрбү? Бар. Анда баштадык. 1, 2, 3 баштадык. Микрофондорду желательно өчүрүп салгыла, балдар, ачыкча үндөр чыгып атат. Микрофондорду өчүрүп, ичибизден айтат экенбиз, мен аябай тез окуп жатам. Мен аябай тез окуп жатам деген эле фразаны кечке эле роботтой болуп кайталай бересиңер дагы, көзүңөр менен окуп кете берет экенсиңер. Так, балдар жетишет. Үйрөнүңөр, кандай кылыш керек экен. Бул көнүгүүлөрдү балдар демек упражнение счет деп коет, эсептөө көнүгүүсү, сан эсептөө, анан экинчиси фраза. Бир жума бою күндө кайталайсыңар. Бир күндө 2 жолу же 3 жолу кайталасаңар болот. Бир отурганда бир 5 мүнөткө чейин ушинтип окугула. Макулбу? Ушинтип кылат экенсиңер. 2 упражненияны ушундай кылып кайталайсыңар. Азыр силер менен биз баягы 8, анан циферблат деген көнүгүүнү аткарабыз. Анан ошондон кийин баягы электронный тапшырмаларыбызды аткарууга баштайбыз да. Экранга мен силерге көргөзөм баягыдай кылып. Так, биринчиси циферблат деген тапшырмабыз. Эмне кылабыз? Көзүбүздүн бет маңдайыбызда саатты элестетебиз. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 деген цифрларды элестетебиз дагы. Түз отурасыңар дагы, башыңарды кыймылдатпай, көзүңөр менен 12-ни өйдө карайсыңар. Так, карайбыз 12-ни. Карадык. 1ге которобуз көздөрүбүздү, 1ге карайбыз. 2, 3, көзүңөрдүн ичине түптөр ачышы мүмкүн, эчтеке болбойт. 3тү карайсыңар. 4, 5, 6-ны карайбыз. 7, 8, 9, 10, 12. Көзүбүздү пат-паттан мындай кылып жумабыз. Көзүбүздү кичине эме кылабыз.
Так, эми көзүбүздү жумабыздагы циферблатты кайра 12ден 1ди көздөй айландырабыз. Так, 12ни карайбыз көзүбүздү жумуп алып, 11 цифраны карайбыз. 10, 9, 8, 7, 6, 6-ны ылдый карайбыз, 5, 4, 3, 3-тө оң жак каптал, 2, 1, 12 болду. Көзүбүздү кайра бат-баттан үргүлөтүп жумабыз. Так, бул биринчи көнүгүү бүттү. Эми упражнение 8 деп коет. 8ди көзүбүз менен мындай 8ди айландырабыз, көзүбүздү ачып алып, башыңарды өйдө кылбайсың, түз мындай бет маңдайды карап туруп, өйдө карай көзүбүз менен мындай кылып айландырабыз, кеттик. 1, так, бул жакка чейин келгенден оң жакка өткөрөбүз көздү, мындай өткөрүп, кайра ылдый мындай айландырып, бул жакка келип, кайра бул жакка, кайра мындай кылабыз. Кайра көзүбүздү бат-баттан жумабыз. И көзүбүздү жумуп алып дагы 8-ны бир жолу аткарабыз. Так. 8, 9га апарабыз 12ден. Кайра 9дан 3-тү көздөй апарабыз. 3-төн кайра 9-ду көздөй мындай ылдый карай мындай круг кылабыз дагы. Кайра бул жакка келип, кайра. 8ди тартасыңар көзүңөр менен. Кайра көзүңөрдү батыраак үлгүрөтүп жумасыңар. Эми көзүбүздү катуу жумабыз, аябай катуу. Катуу жумабыз, анан кайра бат-баттан көзүбүздү үргүлөтүп эме кылабыз. Көзүбүз эс алып калат экен. Дагы бир жолу катуу жумабыз, анан көзүбүздү кайра үргүлөтүп мындай бат-баттан жумат экенбиз, Так, болду, жетет. Ушул көнүгүүлөр менен кыласыңар, анан күндүз кылып аткан болсоңор, эртең менен баякы сыртка чыгып, жакынкы 10 метр жерден бир точканы карайсыңар, 100 метрге өткөрөсүңөр. 1 километр, 10 километр тоонун башына өткөрөсүңөр, кайра бери акырын-акырынап келип, анан ушундай көнүгүүлөрдү аткарсаңар, көзүңөр жакшы эс алып калат экен. Жанагындай китептерди, эмелерди окугандан кийин, ушу биз азыр мен сабакта айтып аткан көнүгүүлөрдөн кийин ушундай кылат экенбиз. Эми силер менен азыр көнүгүү аткарабыз. Так, кайсы көнүгүүбүз бар экен? Так, 8-ны кылдык. Так, дирижер. Дирижер эсиңердеби? Дирижер эмне кылат элек? 2 тамга чыгат бизге. Үстүңкү тамганын атын айтабыз, астыңкы тамганы жасайбыз. Эсиңердеби? Азыр скорость низкий, эң жай скорость эле кылабыз балдар. Анан курстун жылышында ортоңкуга да өтөбүз, анан тезге де өтөт экенбиз. Демек, биз П тамгасын көргөндө оң колду сол ийинге коет экенбиз, Так. Л тамгасын көргөндө сол колду оң кулактын учун кармайбыз. О тамгасын көргөндө сол колду түз, муну мындай кылабыз, Бизге азыр 2 тамга үст-үстүнөн чыгат, үстүңкүнүн атын айтабыз, астыңкыны кылабыз. Түшүнүңөрбү? Даярсыңарбы? Жакшы эле көрүнүп атабы, балдар? Жакшы көрүнүп. Мындай кылсам жакшы көрүнөт экен дагы. Мындай болсо жакшы болдубу, Кандай дедиз? П, Л, анан О тамгалары эле. Ооба, П болгондо мындай оң колду сол ийинге коебуз. Лны көрсөк, оң кулактын учун кармайбыз. Ону көрсөк, мындай кылабыз. Түшүнүңөр, Баштадык. О, Е, П, С, твёрдый знак, Р, Х, Ч, О, Я, О, Л, П, С, Е, О, Ё, Т, Ё, мягкий знак, Е, Ю, О, Г, Л, И, Л, Я, К, О, Ё, Е, И, Б, Х, мягкий знак, У, Г, Т, П, О, Ш,
Н, Ч, Ё, Х, А, Б, Я. Я. Қысы, оң жақты соны. Меңерді жарылып кете жаздады. Так, қандай болды бұл көнігі? Біраз тез болды Мен ағай. вообще қалай қойдым. Өткөнкіге қарағанда кішкене жақсырақ жасадыңар бе? Өткенде қалды ағай. Үйден кім қылды ушуну? Өткөндө мен тапшырма кылып бербедим беле. Мен қылдым ағай. Мен кылдым ағай. Малац, кылган болсоңор азаматсыңар, көбүңөр киного келгенде келген болсоңор, бүгүндөн баштап жасагыла. Жөн эле көрө берип үйрөнүп калам деп ойлобогула. Практика жүзүндө жасамайынча эч нерсе үйрөнө албайсыңар, түшүндүңөрбү? Только практика. Так, анда кийинки тапшырманы аткарабыз. Кийинки тапшырма лабиринт деп аталат, скорость, жай скоростьта кылабыз силер менен. Так, баягы могул эмени, шарикти карайсыңар. Көзүңөр менен үзбөй карагыла ушу шарикти. Башыбыз кыймылдабайт, көзүбүз менен эле ээрчийбиз ушул шарикти. Так, жакшы азаматсыңар. Демек балдар, муну да бүтүрөлү. Так, башка да көнүгүүлөр бар бекен көрөлү. Так, тренировка. Азыр көрөбүз. Так, мозаика дейт, бул кандай эле? Азыр көрөйүнчү. Бул тапшырмадан биз 30-дан баштап 1-ге чейин цифраларды таап чыгышыбыз керек. Мисалы үчүн 30. Так. Найдите букву О дейт, Ону табыш керек экен. Муну силер эми аткара албайсыңар, келгиле бир жолу көргөзүп коюн. Анан кандай өз алдынча үйдөн кылсаңар болот экен. Найдите все цифры в порядке возрастания дейт. Өсүү тартибинде бардык цифраларды табышыбыз керек экен. Мына 1, 2, 3, так, 4, 5, 6, 7, 8, 9, так, 10, 11, 12. Силерге кандай көрүнүп атат? Жакшы эле көрүнүп атабы? Ағай 12 чоң болып тұрады. Маңдайымда турган турбайбы? Так, 12. Таба бергиле балдар. Так, 13, 14. 14 биякта турат. 15. Кана көзүңөр чоң ачып карагылачы. Көрүнүп атабы силерге? 18 15-18 үстүндө турат го. Молодцы. 16, 17. 17. Так, Чоң болуп турат 18. 15 үстүндө. 19, 20, 21, 22, 23. 23'te tapkıla. 23 aslında kare oldu biraz. Turames pını basıp aldım da. 23'te basam dep pını basıp aldım. 22'den 23'te taptık. Şunda 95% azamatsınlar. Так, daha qanday tapşırma varken görölü. Бұл тапшырманы өзүңөр кандай кылсаңар болот, балдар. Бұл тапшырманы өзүңөр мисалы үчүн бир эмени аласыңар, китептин бетин аласыңар да ичинде канча пытамга баркен санап чыксаңар болот бат-баттан. Үйдөн кантип аткарам, силерде мисалы үчүн компьютерда мындай нерсе жок да, түшүнбү? Ошондуктан китепти аласыңар дагы, ошонун ичинен жалаң о тамгаларын санап чыгасыңар, жалаң п тамгаларды санап чыккыла, түшүнүңөрбү? Ошондо көзүңөр менен бат-баттан издеп санайсыңар дагы, анан эме кыласыңар да.
ошентип машыктырат экенбиз. Так, бул көнүгүү так, бул кереги жок, бул көнүгүүнү аткарбайбыз. Так, пока болот бүгүнчө. Анан силерге мен тапшырмаларды берейин. Демек, биз кандай кылабыз? Үй тапшырманы аткарганда, мисалы үчүн эртең сабак болбосо, мисалы үчүн силер эмне кылышыңар керек? Ошо бүгүнкү сабакты кайталап көрө беришиңер керек. Кийинки 4-чү сабак болгонго чейин 3-чү сабакты кайталап көрөсүңөр. Түшүндүңөрбү? Мисалы үчүн суббота, воскресенье болуп калып атканда, ошол сабактын ичинде биз кайсы көнүгүүнү аткартабыз? Мен силерге айтып атам, мисалы үчүн сано көнүгүүсүн аткарабыз десе, китепти аласыңар дагы. Китепти ичине окуп, санону аткарасыңар, ошол как бы видеону коюп алып эле аткаруулар жасагыла, анан ушул жерден жанакы кайсын айтып аттым эле. Мен үнүм угулуп калганда, мен үнүм да бөлүнүп калат. Эгерде наушниктериңер болсо, кийинки сабакка наушниктер менен келсеңер жакшы болот, макулбу? Мен кайра өзүмдүн үнүмдү угуп, оюм бөлүнүп кетти, унутуп да калдым. То есть ошол үй тапшырмаларды аткарганда кайра эле ушул сабактарды көрсөңөр жакшы болот экен. Анан жанакы дирижер деген көнүгүү аябай жакшы, мени аябай өстүрө турган, бардык эле көнүгүүлөр жакшы, бирок дирижерду аябай мындай татаалыраактай сезилет да, ошого көнүшүбүз керек. Силер өзүңөр кагаздан мындай карточкаларды жасап алып, үйдөн бирөөсү монтип ар кайсысын ачып көтөрсүн, силер айтып мындай кылып көнүгүүлөрдү жасайсыңар да, түшүнүңөрбү? Көнүп калганга чейин, анан көнүп калгандан кийин бат-баттан жасай баштайсыңар. Анан мындай ушул көнүгүүлөрдү жасай баштаганда силер кадимкидей эле окуу ылдамдыгы өзүнөн өзү жакшыра баштайт. Биз силер менен дагы тексттерди мындай экрандан да бат-баттан тексттер учканда көнүгүүлөрдү жасайбыз, көрөсүңөр. Ошого чейин жеткичекти, азыр кайсы көнүнү аткарып атсак, күндө ошол көнүгүүлөрдү кайталагыла. Анан бардык көнүгүүлөрдү жасап бүткөндөн кийин көзүбүздү эс алдырабыз, балдар. Көзүбүздү эс алдыргандан кийин упражнение бабочка деп коет. Көзүбүздү ачык боюнча кылабыз да, мындай кылып коебуз колубузду, катуу. Эч нерсе көрүнбөйт, анан катуу көзүбүзгө жаап туруп, анан резкий ачып ийебиз да. Анан кайра көзүбүздү бат-баттан үргүлөтөбүз. Анан катуу жумабыз экинчи көнүгүү. Көздү эс алыштырыш керек да, себеби күнүмдүк жашоодо аябай катуу жумуп, чымыраганга чейин жумуп туруп, анан ачасыңар да, анан бат-баттан үргүлөтүп жумасыңар. Себеби күнүмдүк жашоодо жана циферблат, анан восьмерка деген жана упражнение жасап атпайбыз. Бул көзүбүз ачышып аткан себеби түбө кичине ачышып кетип атпайбы? Көз анчалык бурулбайт да, ошол себептен ачышып атат да. Ошондуктан аларды кайра эс алдырып коюшубуз керек. Анан сыртка чыгып, күндүз кылып аткан болсоңор, алыс точкаларды карап, 10 метр алыстыкты карайсыңар. Биринчи 1 метрден баштасаңар болот. 1 метр, 10 метр, 100 метр, 1 километр, 10 километр. Ар жактан тоо турса, тоого чейин карайсыңар. Кайра акырындан ап келип, анан көз курчуйт экен, ошондо жакшы көрөт экен. Так, хорошо, жакшы. Кимде суроолор бар, балдар, суроолоруңардан берсеңер болот. Убактыбыз бүтөйүн деп калды, бир 8 минутта бар экен. Суроо жоопко арнап коелу, суроолоруңар болсо бергиле. Агай жылдырдыңыз ба сиз? Кандай дейсиң? Точканы жылдырып аттыңыз го? Биз ошону карап аттык го. Ошону караганыңызда көбүнчө сиз оң жакта кылганда оң көз эс алды дагы сол көз мындай талып калат экен да. Иштеке болбойт, кыла бергиле. Ошо талып аткан себеби көзүңөр өстүндай мурун кылбаган нерсени кылып аткан үчүн талып атат да. Жакшы, ошол мисалы үчүн физкультураны эле элестеткиле. Көп жолу турникке тартынсаңар колуңар ооруйбу, ошол сыяктуу эле нерсе болуп атат деген сөз да. Жакшы болот. Агайногу лабиринт дирижерлор программалар барбы? Бул программа бар, просто бул платный да. Бул мен өзүм кымбат сатып алгам, по-моему, бир 20 000 сомго чейин турат болчу. Скорочтение курсу өзү деле именно ушул курстун өзүн сатып алам десеңер, по-моему,
Билбейм азыр канча турат. Мен ошо былтыр бул курсту полный сатып алгам. Скорочтение, баягы критикалык ой жүгүртүү, ичинде бир 12ден ашык курс бар. Ошондо былтыр бардыгын сатып алгам да өзүм. Эмеде Play Market'те бул бар, Wikium деп аталат, приложение. Wikium приложение бар, ошолорго регистрация болуп, упражнениялары бар, мындай бесплатный күнүнө 3-4 упражнение берет, ошолорду мындай ар кандай упражнение бар, эске тутуунун өнүктүрүү, концентрация боюнча көнүгүүлөр бар, ошолорду аткарсаңар болот. Анан скорочтение курсу билбейм аз канча турат, былтыр 1200 рубль деп ушундай болуп атканда, анан кээде арзандап калат ушундай да кыскасы. Көнүгүүлөр ошо курстун ичинде эле доступный болуп калат. Анан Play Market'те бирок башка дагы приложениялар болушу мүмкүн. Ошол биз жасаганга окшош упражнениялар бесплатный да бар болушу мүмкүн. Ошолорду ачып алып, Play Market'тен карасаңар, аз биякта кыздар жазып атат, мына чатка ошо упражнениялар бар дейт го. Ошо Play Market'тен карап көрсөңөр болот. Анан сөзсүз эле мен жанагы сөзсүз эле эмес, өзүбүздүн үйдөгү шартта деле аткарса болот турган, мисалы үчүн биз цифраларды өсүү тартибине карадык. Мен ошонун ордуна альтернатива катары силерге китепти аласыңар да ичинде жалаң О деген тамгаларды санап чыгасыңар, Ш деген канча тамга бар экен, ошону көзүңөр менен мындай пат-паттан колдон келишинче эртерээк минутага санап үйрөнүшүңөр керек да. Ошондо көзүбүз аябай концентрацияга үйрөнөт да. Ал көнүгүүлөр даже андан да жакшы да. Бул жанагы көрсөтүлүп аткандан дагычы. Шыны санап чык, Ону санап чык дегендерчи. Ошолорду колдонсоңор боло берет. Анан Play Market'тен да карап көргүлө. Так, дагы суроолордон беребиз. Бир аз убактыбыз бар, балдар. Эң негизгиси биз ошо мээни өстүргөнгө концентрация кылышыбыз керек да, балдар. Мээбиз мына азыр критикалык ой жүгүртүү курсундагы кайра дагы кайталагыла, балдар. Себеби көрбөй калсаңар эле практика кылбай каласыңар да. Анан логиканы окугула, андан кийин баягы эмени мына ушул ылдам окуу курсундагы бат-баттан кайра видеону кайталап көрүп, ичиндегилерди машыга турган болсоң, мээңер өсөт. Анан негизи эле бардык сабактарды оңой үйрөнө баштайсыңар да. Ошондуктан мээни өстүрүүгө биз концентрация, көңүлдү ошого бурушубуз керек. Анан оңой темаларды, бардык сабактар боюнча жаңы темаларды оңой үйрөнөт келсиңер. Түшүндүңөрбү? Агай, мен сурап берейинчи. Агай, мен бул немеге эми келдим да, анан бул күнүгө болобу? Эми колдон келишинче күнгө койгонго аракет кылып атабыз, бирок көбүнчө бир жумада 3 жолу болуп калат да. Мына бүгүн болду. Анан 3-чү күнү болот, 5-чү күнү болот. Главный ошондой. Анан кээде 6-чы күнгө коюп коюп атабыз. Эми азыр кийинки сабакты эртеңки дагы практика кылгыла, бүрсү күнү жолугабыз. Ошо бир жумада 3 жолу же 4 жолу ушундай болуп калат көбүнчөчү. Саат 9-га, анан 9:30-га. 9-га көбүнчө 9:30 деп атабыз. Азыр мен 9-да дагы башка эмелерим бар. Жумуштар, ошондуктан 9:30-га коюп атабыз. Ошо 9:30, кээде 9:40 болуп катат, себеби убакыт кээде мен кеч калып калып атам. Бүгүн 9:40-да баштап калдык мисалы. Ошо 9:30-дан баштап, 9-дан баштап эле күтүп турсаңар болот да, себеби кээде 9-да мен бошоп калсам, кээде 9-га коюп кое беребиз да сразу. Ошондуктан 9-дан 9:30-га чейинки аралыкты карап турсаңар, ссылка мен таштаганда эле сразу кошулуп кетесиңер да. Анан мурунку сабактарды, мурунку баягы сабактарды мен Телеграмга дагы ссылканы ыргытып коем, биздин Аннур окуу борборунун сайтын. Ошо сайтка кирсеңер, ошол жерде видео сабактарды көрүү деген кнопка бар, ошону бассаңар, ошол сабактарга көрсөңөр болот да, ошол жака жүктөп коем. Анан бүгүнкү сабакты да ошол жака жүктөп коем, балдар. Менде суроо бар да. Бүгүнкү сабакка чейинки аткарган көнүгүүлөрдү дагы кошуп аткаралуу? Ооба, аткара бересиңер. Ооба, сөзсүз баягы геометрия, бүгүн убакыт тардыгына байланыштуу мен ал көнүгүүлөрдү бүгүн да жасаткан жокмун. Себеби үлгүрбөй калмакпыз. Баягы геометрия, бир кол менен квадрат, бир кол менен круг, экөөнү тартып, дагы кайсы умелые ручки, так, дагы кайсы көнүгүүлөрдү үйрөттүм эле. Анан баягы x менен 0, туруу алып жасайсыңар. Күндө ошо бардык көнүгүүлөрдү кошуп жасагыла. Бир жумага чейин
1-2 жумага чейин оңой жасап калганга чейин күндө машыгыш керек. Түшүнүңөрбү? Агай, сөзсүз эле оң кол менен кресс кылбай эле алмаштырып кылсак дагы болобу? Экинчи этабы ошондой. Оң кол менен оңой болуп калгандан кийин сол кол менен крестик, оң бут менен ноликти тартасыңар. Түшүнүңөрбү? Анан алда жеңил болуп калса, колуңар менен ноликти тартып, бутуңар менен крестик кылсаңар да боло берет. Макул айчы. Так. Дагы суроолоруңар болсо бергиле, 2 минута бар. Так, хорошо. Суроолоруңар жок болсо, анда биз жана мен Телеграмга жазып койдум. Аннур Окуу Борбору атайын ошондой силерге жардам катары бүтүрүүчүлөргө бардык сабактардын бардыгы 1 айына 500 сом деген скидканы улантып койду. Ошону колдонгула балдар. Себеби 1 айга 5 предмет 500 сом жакшы эле болот. Анан ичинде математика 0дөн башталган курс бар. Полный курс, ар бир темалар аябай кенен. Анан геометрия, сөздүк логика, кыскасы англис тил бардыгы бар да, ошолордун бардыгын жакшылап колдонуп, жакшы үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк болот. Анда жолукканча саламатта тургула, эртең, бүрсү күнү жолугабыз балдар, эртең сабак болбойт түз эфирде. Агай, мен суроо берип коеюнчу. Телеграмга берип койгула, уже азыр эме болуп калды, убакыт бүтүп калды, өчүп калат. Макул. Саламатта калыңыз. Саламатта калыңыз.